жерге меңей салам узатаманда 7-чи канал аркылы. Бүгін 7-чи каналға чакырып, ырдап кет деп бакырып, атайын келдик алдыңа, атайын ырдаш үчүн чачылып, булдылы куттуу жергеден атайын келип калган соң, 7 дубан жериме салам айтып алайын, саламдашпай көрүшкөн саламатсыңбың агайын, Ордолуң ошто тууганга, Жалалабадта турганга, болбосо нарын жерине, кең таластын элине, Ордолуу Бишкек чүйүмө, болбосо кең ысы көл төрүмө, кең нарындын өзүнө, Бишкектен салам айтабыз, ырдаган сайын булактап, акыным ырдап төксүн деп таңан сайын жатат кубаттап, көрүшпөй жаткан эл журтка саламдашып ырдамат ырдаткан ай, ушул 7-чи каналдын жаматы жалпыңа айтам рахмат. Атайын бүгүн чакырсаң, андан эл журттун тилектерин актайлы. Эл менен бизге бийик, биз эл менен бирге бийик, биз анда эл үчүн күн түн каттайлы. Сиздер үчүн бир болуп биз да кадамдарды таштайлы. Учурашып ырдадым, уруксатты берсеңер, анда маеги бизди баштайлы. Таң эрте биздин көрүүчүлөрүбүзгө эң сонун маанай тартуулап уйкусун ачып бердиңиз. Кош келипсиз куттуу студиябызга. Сизди дегеле таң эрте көрүп жаткандыгыбызга өтө кубанычтабыз. Чоң рахмат, кош келдик. Бар болуңуздар. Кесиптеш, мен негизи эле азыр тааныштырайын деп аткам элдерге. Турап Жумаев агабыз деп. Байке, өзүңүз эле тааныштырып кетиңизчи, кайсыл жактын кулуна болосуз, толук ата жөнүңүздөн баштап. Мен Турат Жумаев Кутманалиевич, Скөлө буласынын Тоң районуна караштуу Четинди деген айылда туулуп өсүп чоңойгом. Жашым 33-тө. Акындык жолго түшкөнүбүз бир 10 жылдан өтүп калды, 10 жылдан бери. Айтыш өнөрүндө, сөз өнөрүндө, кыргыздын улуу нарктуу салттуу төл өнөрүндө акындыгыларга талапкер болуп жүрөбүз. Устаттарым азыркы көзү тирүү менден улуу агалардын баарын устат дейм. Негизинен устатым Бешөө деп айтып жүрөм. Ошол Раматылык Элмирбек агайыбыз, Саргашка Амантай Кутманалиев, Автомат акын Жеңишбек Жумакадыр, Азамат Болгонбаев, Айгашка акын Аалы Туткучев, Шекербек Адылов деген агалардын баарын устат тутуп жүрөбүз. Бактылуу жамбыз, негизи Орто Азияда эң күчтүү кыргыздын мен деген 5-тин бирден ошондой мыктылардан сабак алып, ошолордон үлгү алып, ошолордон устат тутуп, алар да жөн кишилер эмес, Ашыралы атабыздан, Тууганбай атабыздан, Эстебес аталарыбыздан сабак алсак, сабак алган кишилер, Эстебес аталарыбыз Калык Осмонкул деген чоң залкарлардан сабак алса, Осмонкул, Калык, Алымкул аталарыбыз кадимки Тоолулу Токтогул атабыздын сабак алган. Демек, ошол Токтогул атабыздын жолун улантып келаткан, сапарын улап келаткан, ошолордун из басары болуп келатканга талапкерлерден десек болот. Учурда Кыргыз улуттук манас театры ачылган, атайын Төкмө акын, манасчы, дастанчылардын атынан. Ошол жакта 2 жылдын жүзү болуп бартат. Кудай буйрса, ошол жакта кызмат кылып, улуттук манас театрында кызматтабыз. Эң сонун анан кесиптеш, азыр дагы бир суроомду берип алайын, ушул жообуңузга отурлай. Дегеле ушул жаатта, ушул чөйрөдө жүргөнүңүзгө 10 жылдын жүзү болуп калды дедиңиз. Анан бул чөйрөгө келип калышыңызга эмне себеп болду? Балким үй бүлөдө ушундай өнөрдүн ээси бардыр. Негизи аккан арыктан суу агат дейт кесиптеш. Ооба. Чоң атабыз жамакчы болгон. Чоң атабыз жамакчы, төкмө болот деп, чоорчу болот деп. Айылда, ошо Тоң районунда чоң атамдын көзүн көрүп калгандар, аябай эл шайыры, чоорчу чотон деп, акын чотон деген аттары бар. Айылда жакшы 4 сапырлары, 2 сабырлары, жерге айтылган керемет сөздөрү элдин оозунда айтылып жүрөт. Кезинде чоң атабыз кадимки Ысмайыл Борончиев, Осмонкул Бөлөбалаев чоң аксакалдарга учурашып ырдаган экен, Төкмө акын болом депчи.
Анан чоң атабыз 4 кыз жалгыз эркек болгондуктан биздин чоң энебиз жалгыз баламды артист кылбайм деп жибербей койгон экен. Ошон менен бир талант, бир кайран өмүр мал багып, тракторист болуп ошон менен өттү. Анан сиз айткандай аккан арыктан суу агат деп ошо неберелеринен канда бар нерсе балдардан чыкпайт, бирок генден чыгат деп айтылат го. Ошондо генден чыгып эл аралап ошо чоң атабыздын да жолун улантып жүрөбүз. Негизи эле ушул айтыштын, акындык өнөрдүн бир санжырасын десем болот да, кыска нуска кылып Токтогул атабыздан бери мындай кылып айтып берип койдуңуз жана. Негизи эле ушул жана айтып кетпедикпи, кыргыз эли сөзгө бай. Сөзгө бай болгондугу үчүн бизде азыр ушул айтыш болуп жатат. Негизи эле ушул айтыш кайсыл өлкөлөрдө бар байке? Негизи тарыхта көп эле өлкөлөрдө бар экен. Арабтарда бар экен, түрктөрдө бар экен. Түркү тилдерде, түрк тилдүү калкта көп эле экен, көп эле кездешет экен. Мындан татал жанрлар кездешет экен. Эрдине, ийне сайып алып, бир тамга менен ырдаган, жалаң бир тамга менен башталган ушундай көп нерселер бар экен. Убагында кароо жок. Көңүл бурулбай алган ошолор нерселерин жоготуп алган да. Биздин түрк элдеринде бар, арабтарда бар экен. Ушундай жамактап төгүп элин астында жүргөн. Негизи көчмөн элинде көбүрөөк кездешет экен. Анан Кудайга шүгүр бул казак менен кыргызда азыр өнүгүп калды. Ал тургай мамлекет колдоп атат, ушуларды жоготуп албайлы деп. СССРдин убагында билесиздер, элдер жалпы эле 4 эле төкмө калды. Замирбек Үсөнбаев атабыз, Эстебес Турсуналиев атабыз, Ашыралы Айталиев, Токтосун аталары, ушулардан кийин акын чыкпайт деп жылдагы бир ал убактагы ошол союздун эмелери болсо керек, чектөөлөрү болсо керек. Анан эгемендик алгандай мына Кудайга шүгүр айтыш коомдук фонду түзүлүп, былтыр мурдагы жылы 20 жылдыгын берди. Ошол Садык Шер агаларыбыздын көмөгү менен кайра акын тирденип, азыр Кудайга шүгүр кадыр эсе акындар келди. Кыргыз наркына, салтына кайтып, кандагы бар нерсе такыр кой бербейт экен. Ушуну 3 нерседен өзүмдүн турмушумдагы практика деп коет го. Орусча айтканда өзүмдүн турмушумдан, жеке жашоомдон билген нерсем 3 нерсеге таң каларлык нерсе болду мага. Бул биринчиси Сармерден. Сагын Ниязалиева ажебиз алып чыкты эле, Кыргызга аябай сиңип кетти. Азыр ар бир айда болбосо да 2 айда Сармерден детет. Кандай Сармерден өтпөсүн азыркы тил менен айтканда аншлаг менен өтөт, элби атпайт. Анан Кара Жорго бийи, Кара Жорго бий чыкты эле, элдин баарыбыз Кара Жорго бийлеп, кандагы бир нерсе кой бербейт экен. Анан төкмө акындыктан ушуну байкадык. Быйыл акындар Баян Акматов байкебиз баштап жана жар чакырууну жандантып чыкты эле. Азыр акындын баары ошо жардан бошобой элге кызмат кылып, бир чети, экинчи чети өзүбүздүн дагы баягы финансылык муктаждыгыбызды толтуруп ошол менен кызмат кылып атабыз. Бул кандагы бар нерсеге элге жагып эле ошон менен элге жагымдуу болуп, анан кандагы нерсе кой бербей, бул өзүбүздүкү деген нерсени баары кыргыз кой бербейт экен да. Колдон келсе канда жат, жана бир окумуштун айтканы бар го, жоготкон нерсеңди жоготулган жерден изде депчи. Биз эмнелерибизди жоготсок, эмнелерибиз жок болбосо өзүбүздөн таап, Манаста болобу, төкмө акындыкта болобу, дастан санжырабыз өзүбүздөн таап алсак эле бул кыргыз деген уникалдуу элбиз да. Ушул өзүңүз айтып өткөндөй эле 4 акын бир учурда эгемендүүлүктү алгычак ушул акындык өнөрдү сактап бизге өткөрүп берди да жаш муундар. Азыр өзүңүз айткандай жаш муун чукур эмес, Кудайга шүгүр. Айтыш фонду аябай жогорку деңгээлде. Мен негизи интернет желесинен көрүп жүрөм, аябай жакшы да, жакшы көрсөткүч алып жүрөт. Анан негизи эле ушул дагы биз билбеген, балким мына кече жакында Баян Акматов жарды чыгарды деп атат, Сармерден чыгды сүйүнүрүп. Дагы биз билбеген балким дагы эмнелер бар акырындан чыгара турган. Биз билбеген нерселер көп да. Дагы эле Манастан алып акырын тирденип келатпайбы? Ошол эле Манас театрында Нурланбек Нышанов деген агайыбыз бар. Биз кыргыз улуттук аспап десе эле кылгыяк, чоор, анан комузду элестетебиз да. Ошонун ичинен бир 40 аспапты Манастын ичинде 40 аспапты таап жандандырып чыкты да. Чопо, чоор, сыбызгы, керней, сурунай, жанагы зумулдак, ушундай көп нерселерди өздөштүрүп чыкты да. Анан биз бул сөз өнөрүнө келсек, акындык жакка келсек, салттуу, наркты 70 жыл орус басып жата берип, же таза кыргыз эмес, же орус эмес болуп калганбыз да. Азыр бул элдин көңүлү тоюп, курсагы тоюп, эмне кылаарын билбей, бир
ушу 2-3 жылдан бери Кыргызда бир керемет иммунитет пайда болуп калды десек болот. Иммунитет. Бул эмне? Кыргыз болуш керек деп. Мурун элдин баары орус бала бакчаларга берип, орус мектептерге берип балдарын ушинтсе, азыр көп жүрүп байкап атам, ушу балдарыбыз кыргыз болсун деп. Кыргызча мектеп, кыргызча бала бакча, ар бир мектепке барсак, ою, чийме, шырдак. Азыр президентибиз да жарлык коюп койбоду эле баягыда нарк боюнча улуттук баалуулуктарды көргөзөбүз деп. Барган жерден көк бөрү, кандай тояш өтпөсүн айтыш, кандай тояш өтпөсүн манас жаңырып атат, кандай тояш өтпөсүн ушул биздин комузубуз, өргүйлөрүбүз жаңырып атат. Ошол жакта этнос тилдеп кыргыздын кийим кечегин жаңырып атат, кымызга чейин фестиваль болуп атат. Кыргыздын ынтымагы деп уруу ынтымак өткөрүп атат. Область болуп аймактар өткөрүп атат. Ошо тояштарда жүрүп байкап атабыз. Ал тургай муун поколение деп коебуз. Ошондой ынтымактардын баарын өткөрүп атышат. Бул деген ынтымакка, бул кыргыздын биримдигине, кыргыздын керемет нерсесине аябай түрткү боло турган ынтымакты бекиндеген, баягы түндүк түштүк бөлүүнү трайбализм деп коебуз го. Ошолорго абдан чоң, ошолорду жойгонго абдан чоң. Бул Кыргызстандын ичинде эле болуп атабы десем жок, чет жакта жүргөн мигрант бир туугандарыбыз да ошо жактагы кыргыздын үнүн таанытып, кыргыздын жүзүн таанытып, комузун кармап, калпагын кийип алып, ошо жакта жанагындай Америкада, Чикагода, Турцияда, Россияда жанагындай ынтымактар менен белгиленип аткан. Бул деген кыргыздын иммунитети өзүнө кайтып, кыргыздыгына кайтып атат деген жакшынакай белгини берет. Анда кесиптеш, эгер мүмкүн болсо, дагы бир сиздин өнөрүңүзгө күбө болсок, элибиз дагы күтүп турган болсо керек Узунураак ошол изилтеден эле акындар ырдаганда устаттардын эскерип ырдачу экен, анан биз акындыкка келгенде Алды Туткучев агабыздын негизи эле көп өзүм ушундай сөз берип алгам, ар бир акындан бирден экиден чыгарма билишим керек депчи. Бир жарым-жартылай орундалып калды. Токтогул атабыз баш болгон, Жеңүү Жок атабыздан, истебес калык аталарыбыздан. Анан жаңы акындыкка келгенде ушул Алы Туткучев агабыздын Ала тоо деген термеси жагып калды эле. Бул узак, анан убакыт көп керек болуп калса, токтотуп белги берип коесуздар, ошо Ала тоо деген термесин аткарып берейин. Бул эми керемет чыгарма. Ала тоонун ар бир ташын элестетип уксаңыздар болот. Ай нуруна чагылган, алтындан мөңгү жамынган, күн нуруна чагылган, күмүштөн мөңгү жамынган, койнунан булут таралап, төшүнө жылбыз тагынган, кыр кезип кырда жашашып, кылымган аты таанылган, ак калпактын үлгүсү Ала тоодон алынган, эң чоң эпос Манаска да дүйнөнүн эли багынган, ыйлап чыкпай баласы ырдап чыккан карындан, ысык көл кыргыз жүрөгү суу куйган булак тамырдан, Манасы менен Чыңгызын мактаныч кылган кыргызым, дал ошол мен садаган эй каныңдан. Ала тоң эси кыргыздардан ал талантуулуу Чыңгыз бар, Чыңгызын тарткан таланты чыгууда да элең ул кыздар. Ала тоом сенин койнуңда асылба 8 жылдыз бар, айтпасам болор жазыгым, алыстап сенден жашыдым, ак сүтүм берип чоңойткон апамдай болгон жакыным, же тобулус же тиген Бишкегим алтын казыгым. Козу субышып күз болгон, конокко пейли түз болгон, беттешем деген душманың 5 мүнөт элең ит болгон, ата журт, тай журт, кайын журт, жигиттин журтуң 3 болгон, пейлиген үчүн боз үйгө да коногу баткан бүт бойдон, көчкөндөн ошол ак боз үй бир эле төөгө жүк болгон, боз үйүн карап кыргыздын болжосок болот кимдигин, керегелер достордой да кучактап турат бири-бирин, биригип алып кыркуук
Бийикте кармай түндүгүн, ушулар турат далилдеп, улуттун дайым бирлигин. Кышында жылууң үшүтпөй, жайында салкын ысытпай, ак кийиз үйдүн астындан өткөргөн кыргыз тирилигин. Балдары турсаң ыйлаган, момпосун бербей кыйнаган, өзү жебей бекитип та конокко берип сыйлаган. Кыргыздыкындай пейилди кыдырсам таппайм кыйладан, канаттуу жетпес тайлары, карышкыр алган тайганы, мүнүшкөр салган бүркүттүн да мүйүздү бугуң алганы. Жомоктой сулуу көрүнөт жолунан учкан чаңдагы, бактылууң абышкалардай бактарак кайың талдары, шимирип бал жеп жаткан сыйт, шиберин жеген малдагы, уйтургай бенин сүтүнүн бетинен калпыйт каймагы, кымыздан каймак чыккан соң ойлой бер кандай калганы. Ата мекен жер үчүн, ак калпак кыргыз эл үчүн, найзага тоскон жүрөгүн нар көтөрчү балдары. Тоодой болбой коебу толук бул кыргыз балдары. Taşınan uçkun çaçırayt da tulpardın tiyse takası, munkangан torgoy үнүнөн muңдуунун tarayt kapası. Balapanları çırıldap jем табып келсең апасы, чымчык жемден жегизип, чымчыкты балам дегизип, Кудайдын чебер жасашы мен үчүн сулуу көрүнөт жеримдин жылаан бакасы. Алладан келдим өмүргө, Аллага барам кайрадан, мен тургай атам манастыда меритинти важалайдаган. Топурактан жаралдым, топуракка айланам, өлгөндө сөгүм көмүлсө жериме гүлү жайнаган. Болор дейм бир уч топурак мекенге менин пайдабам. Картурдай туралы болбосо бул өзү эле бир 10-15 мүнөттүк терме. Биз эле отургубуз келип кесиптешмөкөбүз, сизди карап эле отургубуз келди. Чынында дагы эгер убактыбыз кененирээк болгондо чындыгында дагы толугун дагы суранат элек, бирок убакыт деген убакыт экен, бизге бөлүнгөн таңкы эфир болгондуктан азыраак убакыт берилип калат. Соңуна чыгып бара жатат. Сизге эркин микрофон берели, кыргыз элине болгон куттуктоолоруңуз, кайрылууларыңыз болсун. Чоң рахмат. Убакытты отпайсызбы ушул убакыт. Негизи көп акындар бир эрге болгондо 1,5 саат, 20 мүнөт чоктогондо ушундай узак убакыт калайбыз, анан жана эфирден келтире албай атабыз деп атпайсыздар. Ушундай 1-2 саат убакыт жол жүрүп келесиң, анан бир 15 мүнөт убакыттан көпчүлүк ушундан качат да, сиз айткандай көрөт болсо. Эми кыргыз элибиз бар болсун, элибиз, жерибиз бар болсун. Азыр ааламда ушул болуп атат. Дүйнөнүн булуң бурчунда согуш, дүйнөнүн булуң бурчунда жарылуулар болуп атат. Аларды интернет желелерден көрүп отуруп, абдан жүрөгү ооруйт. Канчалаган наристелер, канчалаган үй-бүлөлөр, канчалаган керемет шаарлар, канчалаган дүйнө бузулуп атат. Ошонун алкагында кыргызыбыз ынтымакта, жанагындай ички сырткы душмандарга бир гана байлык, бийлик нерсети көксөгөн адамдардын тилектери таш кабып, жети дубан эл элибиз, 40 кыргыз элибиз бекем болсун. Ортодо жалпыбыз тилей турган эле ошол ынтымак өнүксүн, өссүн. Ар бир кыргыз ааламга жол сала турган нерселерге жетсин. Жаштарыбыз, ушу биздин муундаштарыбыз жөн эле курсактын камын эмес, өлкөбүздүн камын, жели жерибиздин камын, келечектин камын ойлосун. Мен эмне кылам дебей, биз адамзатка эмне кылабыз, жалпы элге эмне беребиз, адамзатка эмне беребиз, жалпы дүйнөгө эмне берели деп чачасак, кыргыз ошондо кыргыздын каны, кыргыздын эли бренд болот. Кудай буюрса, ал күндөрдө аз эмес, артта алтын муун деген келечек муундар өсүп калат, билимге, илимге умтулган. Ошо элибиз, жерибиз бар болсун, ынтымак болсун, сүйлөмүң, ынтымак үчүн сүйлөгүн, ынтымак үчүн урушуп, ынтымак үчүн тил деген, себеби ынтымак деген ыйык сөз формуласы дүйнөнүн деп турайм. Кандай сонун, кандай керемет. Сизге дагы алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн дагы бир ирет терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ар дайым кыргыз маданиятына өз салымыңызды кошуп, сизге чейинки жана сизден кийинки урпактарга мына ушундай өнөрүңүздү сиз кандай алсаңыз, сиз дагы ошондой кайра өткөрүп беришиңизге биз да тилектешпиз. Ар дайым өнөрүңүз өркүндөй берсин.
Эми биздин сүйүктүү көрүүчүлөр бизге дагы убакыт соңуна чыгып бара жатат. Деги эле биздин бардык эфирлерибизди кайсыл жактан көрөбүз деген болсоңуздар, бизде атайын сиздер үчүн деп YouTube'дан Жылдыз Тайм деп канал ачканбыз. Ошол жактан бардык кызыктуу маалыматтарыбызды, пайдалуу кеңештерибизди жана ошондой эле эң сонун маектерибизди ошол жактан көрсөңүздөр болот. Анан сөзсүз түрдө ал жакка катталып, өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди, сунуштарыңыздарды жазганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле эгерде сизде үйдө мүмкүнчүлүк болбой, жумушта же башка бир машинеде болуп калсаңыз, анда сиз смартфонуңуздан Facebook баракчасына кирип 7 канал деп түз эфирибизди көрсөңүз болот. Андан сырткары Instagram баракчабыз Таң сыры деп ал жакка катталып, өз оюңуздарды жана ошондой эле жакындарыңыздарга болгон атаңызга, апаңызга, бир туугандарыңызга, досторуңуздарга болгон каалоо тилектериңиздерди жазсаңыздар, биз сиздерге түз эфирден чыгарып берип турабыз. Эң сонун албетте жакшы сөз жана аракетте жакын инсаныңызга болгон жакшы сөзүңүздү аябаңыз, ар дайым жакын инсаныңыздын маанайын көтөрүүгө, маанайынын көтөрүлүшүнө себепчи болуп жүрө бериңиздер. Ал эми бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатат. Сиздер менен 1,5 саат бою кызматыңыздарда мен Махабат Талантбекова жана кесиптешим Рыспек Жашасынов болду. Албетте биз сиздер менен коштошпойбуз. Жөн гана кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.